саламатсыздарбы. Бир кезде нарын элинин жашоочулары териси көккө жетпей сүйүндү эле, бирок бүгүнкү күндө мындай өкүнүч артынан өкүнүч кат жазып атышат. Бул кат көйгөй өкмөткө да жашыруун эмес. 2016 жылы билесиздер, Нарын шаарынын Москва Разаков көчөсүнө 5 кабаттуу 60 пәтерлүү үй башталган. Буга Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан акча бөлүнүп, мамлекеттик ипотекалык компания баштаган. Мындай үйлөр кийинчерээк республиканын бардык аймактарына салынмак. Нарындыктарга бул үй аябай көз тайгылткан, элиталуу, Бишкектегидей шарты бар укмуш үй болот деп убадаланып, үй бүткөндөн кийин 15 жылга ипотекага аласыңар деген маселелер айтылган болчу. Минур жоопкерчилиги чектелген коомбу тендерди утуп алып, үй курулушу 94 миллион сомго бааланган. Ошондо үйдүн шыбагы жок 1 чарчы метри 23.250 сом болмок. Мындай азыр долларга айланса $350. Бирок үйдү мамлекеттик ипотекалык компания, анын ичинде Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду куру эле мактаныч менен башталганы бүгүн белгилүү болуп калды. Долбоордон баштап үй сала турган жер кыртышы жараксыз абалга кептелип калган. Жердин кыртышы кайрадан үй салууга ылайыкталып, үй конструкциясы кардиналдуу түрдө өзгөртүп, жыйынтыгында баттерлер кичирейип калды да, 2 бөлмөлүү баттердин ашканасын барып көрсөңөр 2 метр болду. Ал эми акчасы болсо 1 чарчы метр $750 чапчыды. Мындай акчага жашоочулар Бишкектен 3 бөлмөлүү баттер сатып алса болот да. Эмне үчүн өнүктүрүү фонду, мамлекеттик бүгүнкү күндө өнүктүрүү фонду мамлекеттик ипотекалык компанияга шылтап атат. Компания болсо жеке жанагы Минур жоопкерчилиги эмеге шылтап атышат, биздин күнөөбүз эмес депчи. Эмне үчүн биз Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун акчасын ар кандай аферисттердин колуна карматып беришибиз керек. Ушул боюнча өкмөт аябай жыйынтыктуу карап, себеби бул жашоочулар арызданып атат, эл сотко чейин жетип атат, бирок өкмөт билсе да билмексе болот. Ушул маселеге кеңири жооп берип койсоңуздар. Экинчи маселе, Кош Төбө айылындагы Мейманов атындагы орто мектеп спорт залынын курулушунун тендердик баасы 22 миллион сом болгон. 15-жылы 7 миллион которулуп, дагы 7 миллион токтоп турат. Ошол каржы маселеси чечилбей, мына Акталаанын Кош Төбө айылындагы мектептеги окуучулардын каты дагы менин алдымда турат. Дагы маселелер көп эле. Убакыт жоктугунан кыскартып айтып калдык. Айрыкча жанагы ипотекага кетчү үйлөр боюнча жакшы жыйынтыктуу жооп берип койсоңуздар.